Ассаламу алейкум. Ушул жерге ким угуду карайбы? Угуду цемент куюп, ушул ямагачы. Ошону даярдап берилечи. Ушул өзүмдүн жеке акчам менен ошол жерге алып келип, темир люк коюп берейин. Эми бирөөдөр айтасыздар, ушул Golden House'ду айтасың, ондон башка адам жокпу депчи. Мына эле айтайын. Бир адамга майли кыйын келет экен бул маалыматты угуш. Бирок муну карап тура албайт экенбиз да. Муну айтпайын десем, ушундай нерсе чыгып атат. Мына яманы көрдүңүздөр да. Мына карагылайм. Угольник менен жамап кеткен, өзү эптеп септелечи, бир жеңил машина кирип чыкканга ылайык депчи. Бул жерге большой груздар кирет. Бетон, помпа, сомполор бардыгы кирет ушул жакачы. Ушул мына жолду ямагыл өлтүрдү. Бул башталыш. Мындан айран, мына жак тарткын да. Машиналар кара. Зорго өтүп келатат. Мына яма. Угуду ушуну жамай бербем, тажадан окшойт, Тур азыр көрсөтөм да. Мына жолду кара. Бул жол 2003-жылы салынган жол, Бул алиги, бул жол али катерге көрө кошулбайт. Бул жөн эле ушул элге кирип чыкканга деп эле кичине жол ачкан. Мына жерде строительный мусор алып келип төктү. Муну төккөндө бир 10 күн болуп калды. Бул жер чоң яма эле. Мына жактан чыккан строительный материал алып келип төктүк мынаны. Мына жер яма. Өтө албайсың. Кече жамыр жаганда көлчүк болуп, берде бир Nexion'ун моторуна суу кирген ошол жерденчи. Мына тизеңе чейин суу болуп туруп. Жолдун акыбалын көрүп атасыңар, Машиналар өтүшү өтө кыйын. Жүр эми мынаны. Мына карайм. Бул шаар эмес, не болуп калган, бездорожье болуп калган, мына жерчи. Карачы мынанын акыбалын. Мына кара. Кечеги жааган жамгыр көлчүк мына домдордун астына чейин келди. Жүрүңүздөр, дагы айтам мен сиздерге. Мына яманы да тарттым. Былтыр жазыласы жамалган жер. Өзү бир жамалган жер 1 жылдан ашыраак турат эле. Мына бул жакта Golden House деген курулуш компания бар. Ошого чоң бетоновоз, мешалка, миксерлер келет. Мына айтканда габаритный, оор салмактуу машиналар келет дагы. Ушул жердин жолдорун өтүрөт. Яма кылып салды. Бул шаарга зыяны тийип атат, Муну айтпай эле дейсиң. Кантип айтпайсың ушул жерде? Элди деле ойлоп коелу Эми жүргүн досум дагы. Мына көрүп атасыздар, Мэр иштеп атат. Ишти кылтат. Молодец. Женшака красавчик, короче. Бирок мэрия иштебей атат. Эми айтайын силерге. Мына лоток. Бул жерде дождевой деп коет. Мына жамгырдын суусун жолдун аркы бетине алып өтө турган источник мына жерде. Мен ушул Военноградокто ушул 92-жылдан бери жашайм. Мына тешик примерно 99-2000 жылы толгондагы үстүн кирпич менен, бетон менен жаап коюптур. Азыр бүгүн оңдой издеген муну ремонт кылабыз деген казган мына. 20 күн болду. Мынандай ушу кимин казсаң да, мына угудун каздыңбы, кимин казсаң да каздыңбы? Ремонтко кылам дедиң, поплан иштебейсиңерби? Каз дагы патыр бүтүр кетир. Мына кара, машина батпайт мына жерге, бир машина. Мына ошто пробканы жок кыла албай, ар жерди бузуп, жолду кеңейтип атат. Мына жерде азыр жолу кысып койгонлор эмне? 15 күндөн бери мына тарткан лентаны карап кой. Бул жерге жаш бала түшүп кетсе не болот? Яма кара, яма ачык жатат.
Яман тарт. Эми бул кыскасы мындай да. Бул жерде азыр мына биздин шаарга бир чоң зыян келтирген курулуш компания Golden House жөнүндө тартып атты. Эми мынаны айтпай өтө албадым да. Муну да айттым. Бул жерде мына ушу мэрия иштебей атат мына жердечи. Мынаны жапкыла да, мынаны жабып салгыла да, буну газдыңбы тазалап туруп чыгар. Болбосо жабып кой мынаны. Эртең анан она Күкүмбү көчөсү полный асфальт болгондон кийин мына жерден газы ол жака труба алып чыгыштын кереги жок. Азыр газы ошол жака суу алып чыгып койгула. Мына жерге 2001, 2002, 2003 жылдары ушул жер көлчүк болуп калган. Өткөндө дагы көлчүк болгон ал жерчи. Но машина тарткын да. Мына ушу матч келатканын көрдүңүздөр, ошол жерге чейин көлчүк болгон. Ал жөнүндө дагы мына элден кайрылган видеолор бар. О видеолорду дагы сиздерге көрсөтөмүн. Ушуну мындай планды коюп туруп, тарс-тарс кылып бүтүрүп коелачы. Бизде мына видео тартып, кайрылып, сиздерге жаман көрүнбөйбүз. Дальше кеттик. Мына комментарийда жазат, Golden House жакшы иштеп атат, андай кылып атат, үйлөрүнүн убак сатын берет. Олар обязан да. Сен onu үйдү бекер алып аткан жоксуң, сен сатып алып атасың, ол убак сатында бериш керек. Бул өзүнүн жеке бизнесин кылып, мынтип шаарга зыян келтирип атат. Ана тештен тарткан. Мына көрүп атасыңар да, канча чөккөнүн жолдун. Ушул тегиз жол болчу. Пока мына курулуш компаниялар келе элек малда. Эми кел көр мынаны. Карачы. Буну азыр угуду келет. Мындай айтам да. Азыр мэриядан ишкерлер келет дагы. Мына кичинекей жергечи, ушул жерге кетсе бир ашып барса бир 2 куб асфальт кетсе керек. Бир 10 000 сомдук материал да. Бирок ушул тендерди бул жагам коррупция болот да. Бул жерге обналичка болот мындай айткандачы. Мына ушул жерге бир 100 000, 200 000 деп жамап туруп кетет. Бул шаардын биздин налогко төлөгөн акчадан төлөнөт ушугачы. Бул жерге мына жеке курулуш компаниялар өзүнүн прибылин алат, бизнесин кылат, акчасын алып тайыт. Мынаны карагыла. Мына өсүң да. Мына жерде тартмаларды. Карачы мына. Азыр мына бүгүн движениябыз мына чаң жок да. Кышындасы мэр өтүк кийип алып, шаарды айланып жүрдү мына. Шлепка кийип алып, мына мен айланып жүрөм. Чаң, баары жок чаң. Мындай жашаганды мындай шарт түзүп бергилечи, айланайын, урматтуу мына. Жеңиш ака мына ушу көчөлөргө кирип коюнчу, мына маалыматты алып келип койтамын, мындай зыянкечтерди деп чыгартамын видеону. Ушуга бир көңүл буруп, ушу видеону көбүрөөк адамдарга таратып коюңуздар, жүргүн. Абона мына жер. Кийинки соо мектеп алдында ошол жака кете берели. Ошол жактан бир жан көрсөтүп туруп. Мына былтыркы жамалгандар да. Былтыр ham ушундай болгон. Мына асфальт онун жерди жалган мына жамалган. Наркы тештер ham жамалган. Мынага карагыңызчы, мына кайран кыргыз эли, мына цемент де. Строительный цемент ушу тешик жамалып кетти да. Анан карачы. Ушу арыз жазбай ушинтип өзүбүз эле яман толтуруп, өзүбүз эле жабып коелу дейбиз. Бирок болбой атат да. Мындай экен да. Баягы бир ууру адам, же бир адам өлтүргөн адамды onu камап өлтүрөсүң, бир адамга зыян тиет экен да. Азыр мына коррупция менен шаарга зыянды келтирип атпайбы фирма? Бул миллиондогон бул кыргыз элин жок кылып атпайбы мында адамдар? Ошого мага хейтерлер комментарияңардычы. Сураныш, при себе оставьте. Онон көрө ушу Кыргызстанга, Ош шаарына күйсөңөр. Кыргызстан биздики да. Бизге керек болсо биз жакшы сактап калышыбыз керек. Анан мынтип өзүбүздүн жеке личный кичине бир 5-10 тыйын таап алып жетип, мынтип Ош шаарына чоң зыян келтирген болбойт. Мына, мына четке чыгып кеткен.
Полный мынау. Şu başlı груздарды бұл жергечи. Ne bir маалымат айтып кетейин. Бұл көчөгө башына грузовой машиналарга запрет деп знак койдурган болчубуз. Көчөнүн башына. Ал видеону менде болсо керек. Видеонун аягына тиркеп коем. Ошол знакты кесип алдырып коюптур. Мурда ушул жерден адамдарды тосуп жүргүзбөй атат элек чоң машиналардычы. Ассаламу алейкум. Ассалам. Топчаканы жакшыбы? Тесизби? Денсаулыктарыңыз жакшы? Иштериңиз жакшы? Жакшы, Аллага шүкүр. Болтат агаш жолдун проблемасы да. Мына асфальттын чөккөнү. Ана. Мына көрүп мына яма да, кадимкидей яма. Мына Канибек Алтынбаев атындагы номер 14-мектеп. Ошонун аркасында унаа кирчү жолу. Мына жерде бечара ушу мектептегилер кирип эле жамап койду да мына жердечи. Бул жерде чөп кеткен болчу. Мынтип байкап карасаңыздар мына жерде мына машина эки баллондун изи да. Бул жерде да толук видео бар мына. Эки баллондун изи мына баша груздоркучу. Мына. Ылыйра тарткан мына изи кадимкидей ушул машинанын кирип ушул жерде асфальтка бузганы көрүнүп турат. Ала мына келе бер мына. Мына көрүп атасыңар да мына жолду. Мына каратырлар, азыр ушул жерден бир шубап айтайын дедим эле да, мына жерде бир жалган айтпасамчы, бир ушу алдап койбосом эле бир 20-25 сантиметр чөккөн болчу да. Мына азыр свежий келип мына жаап кеттир. Мен баягы жактан келатканда видео тартып жүргөнүн көрүшкөн да, буларчы кимдер жаап кетти билем, мына азыр свежий болуп турат да, көзүңүзгө көрүп атасыздар мына. Бирок мына бир жума ушул жаңы түшүп баштаган моменттеги видео бар. Муну тиркеп коем видеонун аягындачы. Эмнен карагыла. Мына жерде водопроводный труба бар. Сайзым алдына коюлган. Мына ачык эле айтайын, о жерге труба. Байшы груз өтөт. Ошо салмак менен жарылат. Ол труба чирип, кагаз болуп калган. Невозможно. Onu водоканал келет дагы, тешкечи, кантип жамайт айтып берем силерге. Жыгач кагып коет. Потому что аны сваркалай албайт. Жамайт, үстүнөн асфальт басат, кайра эле ушул. Ушуну мына Ош шаарына зыян келтирип атат да ушуларды эле. Шу курулуш компания берге чоң машина салбасачы, бул тура бермек. Жарылбайчы. Мына жолдун карагыла. Уятты. Анан шуулда басып келет нар жактанчы. Жеңил машинаны айдагандай кылып. Эми берде жаш балдар чыгат деп уруп кетиши аз калат да. Жүрөгүң сыгылат. Жаш бала экен да астына чуркап кетеби деп коркосуң. Мына жүр. Мына өзүңүз азыр оңа жерде көрсөтпөдүм. Мындай көрүнүштө болчу, бирок чукур болчу да. Азыр сразу жаап кетти ушуну тартып алсам деген ооп болупчу буламчы. Бир. Мынаке. Мына карагылачы. Ичермендечиликти. Мен карагылачы. Ушуну урматтуу кыргыз элим. Видеону көрүп, лайкты басып, ушу бөлүшүп койгула. Мына шаарга зыяны келтирет ати. Урматтуу биздин мэр Жеңиш ака, мына ушуларды жакшына карап коюңуз. Мына бул көчөдө мына ортодо канализация өткөн, водопровод, газ, мына газ мына сары. Мына отопление өткөн. Ушул кичине бизнес кылам деп мыналар. Ушунча өкмөткө зыян келтирип атат. Карагылачы. Мына машиналар мына түштү мына. Мына карагылачы мына. Ким төлөйт?
эми. Мына Голдон Хаустун директору Нияз Жунаев. Мына уят де. Намаз окуганың не, мына эми мына өкмөткө зыян келтирген гана. Ал вообще сөз жок. Урматтуу мына өкүл бийлик өкүлдөрү, мынаны текшере турган адамдар барбы, жокпу? Мына зыян келтирди асыңар деп ушуларга штраф салбайсыңар, кийинкилер уже нарушение кылбай калат мына. Уят де мына. Бирдеке десе курук сөз десе, мына доказательство. Жерде мектеп окуучу бар. Мына мектептен чыккан жаш балдар ушул жерде баш жатат. Мечиттин жолу. Мынаке. Бул 20 жыл без ремонт, без ничего эле турган мына көчөчү. 2 жылдан бери ушулар курулуш келип, хоолор келет, 30-40 тонналап жүктөрдү. Перегуздан мына жолдун акыбалы ушул. Уят, билбейм эмне кылыштычы. Бул жолду ким оңдойт? Кимдин акчасына оңдойт? Айтылачы эми. Жанагы эле ошо биздин мындай айтканда карапайым элдин налогунан мындай да. Ош шаарына кирипчи. Давление болуп, мындай жашына келсең, давление болуп чыгып кетесиң да кайрачы. Жакшы настроение менен кирсең, кайра давление болуп, нерв болуп, сөгүнүп. Даже мына мэр 4 ай 5 айдын ичинде мэрден башын катырып, мэрам уже сөгүн өтүп алыптыр. Көрдүңүздөр, а? Бул адамдын эмоциясы менен сүйлөйбүз да, мындай. Сүйлөбөйүн десең болбойт да. Мен дагы азыр мына кагазга ороп, бир адабий тилде сүйлөйүн, элге мындай зыяны тиіп, жаман көрүп калбасын деп ороп сүйлөп атам. Мына атак бул жолду көрүпчү мындай сөгүнбөй сүйлөй албайсың да, сөгүнбөй өтө албайсың да бул жерденчи. Каның кайнайт да булчу. Просто сөз жок да. Мына биздин президент мамлекет өнүксүн деп бир иштерди аракет кылып жүрөт, а. Андан кийин Камчек Ташиев коррупционерлерди камайм, мындай айтканда баягы бандиттерди жок кылам деп ол камап жүрөт мырактачы. Мэр жүрөт, мыйзамсыз жерди бузуп. Анан мында бир курулуш компаниячы ушуларга кошулуп отур да. Жолду бузам дегенби же Ош шаарына зыян келтирем деп направление кылып алганбы билбейм. Бул тура эмес нерсе да булчу. Урматтуу кыргыз элим, силердин баскан лайкыңар, жазган комментарияңар, көргөн ушул видеону таягына чейин көрсөңөр, ушул видео резонанс болот. Резонанс болуп туруп, президентем айткан. Ушундай бир зыян келтиргендер болсо, видеого тартып чыгарып койгула, мен көрүп байкап турамын. Резонанс болуп чыккан жерде көрөт. Так, мына жерде ушундай компания зыян келтирип атыптыр кыргыз элине. Так, ушуну карайлы. Болбосо мындай фирмалардын лицензиясын алып коюш керек. Ушундай фирмалардан экөөчө бар. Башка фирмалардан атын жок кылат да, мындай айтканда жаман кылат. Ушуларды мындай айтканда мыйзам чегинде жазага тартып койсун, штрафтарды салып, лицензиясын алып койсун, башкасы мындай кылбай калат. Мына өзүбүзгө үй салдырабыз деп атып, мына жолду жок кылтабыз. Эртең мына жерден жаш баланы уруп кетсе кандай болот, Ол бирөөнүн ата эненин каргышына калат да. Туурабы? Жүргүлөм мына. Ассаламу алейкум, болот эке, кандайсызбы? Темир ака деген. Мына. Айтпай койгонго да болбойт да. Карчы мына ямаларды. Şu turabı mına yaman yani. Мындай да. Ава. Ассаламу алейкум. Сизге bir 2 мүнөткө bir не кылып койсоңуз, bir ой пикириңизди айтып койсоңуз. Мындай тура алам. Мына жол
Өзүңүз билесиз, 5 жыл мурун жакшы эле жол эле. Эми 2003-жылы салынган жол. Элдер кирип чыгып атат. Бир жаш балдар велосипед теп, самокат теп ойнойт, а. Эми мына азыр курулуш компанияларга чоң машиналар кирип, ушундай ямалар кылып, зыян келтиргенден ушинтип видеолор тартып чыгып атабыз аба. Сиз аны бир ушу ой пикириңизди айтып коесуз. Бул компанияга жакшы иштеп атабы, кандай кылып атат, элге зыян тийип атабы, тийбей атабы? Биздин кыргыз эл мындай айтыштан коркоо, арызданышдан коркоо эч ким унчукпай атат да. Келип мына сүйлөп берип коюңуз десем коркуп сүйлөп айтат да. Сиз ой пикириңизди айтып коюңузчу. Жок, туура эле сөз. Мына жерден эми чоң коголор келип атат. Тупрак алып келишет, тупрак ташышат, белки цемент алып келишет. Чындап эле, мына жерде бир яма пайда болду. Ошонун ар жагында бир яма пайда болду. Ушу буларга чейин бул жол тапчырып эле да. Ушулар өткөрүп чын элге зыян болуп атат. Эми азыр бул жолдун бул фирма жасабайт да. Муну мэриянын баласына да жолчу. Мэрия эртең сиз налог төлөйсүз, биз налог төлөйбүз, ошол налогдон бул ушу жолго бөлүнөт да. Бул дагы качан дагы ушу полный асфальт болот билбейбиз. Ал центральный көчөлөр яма толуп атат турат, а. Бирде дагы бир 5 жыл 10 жыл бул ямалар жамашына көзүм жетпейт да. Ошого сиз бир ушу курулуш компанияларга, ушу элде кыргыз элибизге бир өзүңүздүн бир максатыңызды айтып бир колдоп коебу, кандай кылат бир арыз катары бир айтып кетпейсизби? Туура эле сөз. Эми мына жолдорду бузушту. Ушу коголор бузду. Мурун мындай эмес. Ушу үйлөр башталгандан кийин коголор бузулду. Эми Кудай кааласа ушул мына компаниянын жетекчиси, үйдү салып аткандар келип оңдоп койсо болот. Эч канча Ушуларга оңдош керек, а? Буларга салдырыш керек. Ушуларга оңдош керек. Не? Точно. Ушуларга оңдош керек. Булар оңдотпосоң болбойт. Анан эми мэрия качанга чейин эми ар көчөнүн кышын карап жүрө берет. Туурабы? Ушулар өздөрү колуна апелерди алдың, сразу ушул жерди оңдоп, түздөп койсо, элге деле мисалы пайда. Туурабы? Туура. Асака сизге чоң рахмат аба. Ой пикириңизге рахмат. Сизге мишайт бербейт абы өзү эле чаңытып, катуу жүрүп. Эми мишетеп бербейт, эми анчамча чаң болот, туура сөз. Суу кулат коюп. Доктор майыл Асака рахмат. Мына урматтуу кыргыз эл. Асака туура нерсени айтты. Бирок ошондо дагы өзүнүн аксакалдыгын билдирип, мына жамандаган жок да. Буну бул фирманы деле биз деле жамандаткан деле жок. Бул мыйзамсыз иштерин өткөзүп атат. Ош шаарына чоң зыян келтирип атат. Ошону гана элге көрсөтүп атабыз. Мына ушул видеону көргөндөр бир чара көрбөйсүңөрбү? Мына курулуш эле мына жогору жактасың. Мына страховочный эчтемке жок да. Бул курулуш компания дагы бир жолу айтып кетейин, ушунду айткым келип болуп, айтсам эле ушу жаман көрүп калды да. Голдон кабылсыз бул курулуш компания. Муну эртең мунун үстүнөн бирөө учуп кетет. Анан ого дагы сом берип коет, тыйын берип коет, ошо менен болду, жабылып кетет. Мында случай болгон. Ош шаарында резиденция жакта үй салынган. Ошол домдон бир бала учуп кеткен дагы. Анын акасы ошо курулуш компаниянын директору болуп калып, анан ишти мынтип эле жабып, эч кимге баягында резонанс кылбай туруп эле ошол жерде ишти бүтүрүп койгон. Бирок бул жөнүндө факттар бар. Эми арызданып чыкпайт экен да. Эми ачка калган бечара кыргыз элин кичине тыйын берип койсо алданып калат экенбиз, жылы сүйлөп койсо алданып калат экенбиз, адам жылы болот экен да мындай айткандачы. Ушуга урматтуу кыргыз элим, урматтуу Жеңиш ака, мэр. Камчыбек Ташиев менен эми связыңыз жакшы эле болсо керек. Ушуну айтыңчы, мына келип көзөмөлгө алып койсучу, өзүңүздүн колуңуз жетпей аткан болсо. Бул курулуш компания азыр мына жакан дагы бир дом баштаган. Мына жолдун аягында оң жагындачы. Ал жака азыр котловандардын казып, мына мусорду ушу жол менен алып чыгып, кышы менен казып. Азыр уже подушкасын коюп, нөлдөн чыгып калды да. Азыр ичине жабык экен, ичине кире албадык. Бул жерге безопасность жаратпай атат да бергечи. Жерге опасный болуп атат. Мектеп окуучулары, чоң машиналары мындай болбойт да. Болсом ушуларды лицензиясын алып, штрафты салып, бул жерге мына машина койгону жер жок. Бул кантип дом куруп атат билбейм. Кандай уруксат алып коюп атат. Бул парковкага место кылса болбойбу? Азыр мына домду кайра, бунун машинасы кайерге токтойт? Ушуну урматтуу кыргыз элим, ким көрүп аткан болсо аягына чейин көрүп, комментарий жазып, лайктан басып, көп адамдарга таратып коюңуздар. Ушуну элибиз билсин өзүбүздүн антигеройлордучу. Бир качанга чейин ушинтип алиги баймунаттарга кул болуп иштеп жүрө беребиз. Унчукпай жүрөт.
Ассаламу алейкум, силер менен Жалгыз Аскер.